ата энемди утпайсызбы? Көп нерсеге ата энебиз себепчи да. Атаңыз канчалык каршы болбосун, сизге бардык шартты түзүп берди. Канчалык кыйынчылык менен түзүп берген бүгүнкү күндө мындай бааладыңызбы? Конечно, балайм албетте. Анткени биз жөнөкөй эле үй бүлөбүз. Мындай эч кандай связи деген жок, кандай нерсе. Тапкан нерсебиз ак эмгек да. Мен ата энемден тапкан ак эмгеги ошончолук иштешет, ошончолук табышат да. Балким мен дагы ошол үчүн иштегим келе берчү да. Жардам берейин, кичине мындай тигинтейин депчи. Ошо подсознательно. Да. Вот даже Россияда окуганда мен акча сурабачымын никогда. Хотя эми Россияда кымбат да, баары эле кымбат. Кыргызстан менен салыштырмалуу. Стипендиям көбүрөөк болсун деп 5ке окуш керек болчу да. Ошо 5ке окучумун. Анан стипендиям 5000 рубльбы ушундай бир эме болчу. Анан бир айга, вот стипендия алары менен эле бир айга мен продукт алып болчумун. Там рис 10 килограмм, макароны деген нерселер, которые я буду күндө жазай турган нерселеримди алып болчумун, чтобы потом не просить деньги да у родителей. Сынактарда да катышкан үчүн бизге материальная помощь деген бар болчу, ошол жакка да тапшырып бере берчүмүн. Ал жактан да акча түшчү. Ошо 4 жыл бою мен акча сураган жокмун ата энемден.